Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеороликте биздер менен Pocket Option'дан кандай анализ кылынат и также бүгүн биздер менен свечной анализди разбирать этебиз. Достор, свечной анализ бул кандай өзү негизи и кандай таймфреймди коюш керек и таймфрейм эмнени билдирет, ошону биздер менен бүгүн үйрөнөбүз. Достор, также бүгүн бизде торговля, балансыбызды, как обычно, балансыбызды 10% көтөрүшүбүз керек болот. 10% бул где-то бир $600, достор. Бул слишком чоң эле процент, да, 10%, но постараемся хотя бы бир 5-6%ке көбөйткөнү, да, счетубузду, балансыбызды 6300-400-500 долларга чейин көтөрөбүз, да, как получится. Вот. И также, достор, видеороликтин башында айтып кетмекчимин, каналга катталыңыздар, достор, и также биздин комментариябызга сурооңуздарды жазып коюңуздар, эмнени үйрөнгүңүздөр келип атат и эмне силерге кыйынчылык болуп атат, ошону жазып коюңуздар, достор. Ар бир көрүүчү адам мен көрүшүм керекмин, эмне кандай частый вопростор болуп атат, и ошого карата мен видеоролик жасап обучение кыламын, достор. Вот. И также бизде күн сайын торговля болот, также, достор, телеграмда, достор. Ал жакта бизде 2 маал, күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да ушундай торговый сигналдар менен VIP чатта торговля кылсаңыздар болот, достор, совместно. Бул жакта мен өзүмдүн сделкаларымды жөнөтөм, достор. Мынакей валютная параны айтамын, кайсыл жака ачыш керек и канча мүнөткө деп ачамын, да, жөнөтөм. И силер киресиңер и ушундай плюстарды силер дагы чогуу совместно анализ кылбай эле туруп сделка ачып акча тапсаңыздар болот, достор. И обязательно биздин телеграм, ачык телеграм каналыбызга да каттала кетиңиздер, достор. Бул жакта прямой эфирлерди, статистикаларды, баардык информацияларды ушул жака биринчи жүктөйм, достор. Ссылка комментариянын башында болот же болбосо видеонун описаниясында болот. Итак, давайте торговлябызды баштай берели. Валютная пара евро доллар ОТС, сделкабызды 1 мүнөттөн ачабыз. 1 мүнөттөн бул жерден давайте самый минимальный свечной анализ и самый минимальный таймфрейм коелу, да, мынакей 5-секундный таймфрейм. 5-секундный таймфреймде мисалы бул жакта ар бир свеча 5 секундтан кийин алмашат. Көрүп атасыздарбы? Мынакей свеча жылып атат, 1 секунд и жаңы свеча чыкты. Мынакей 4 секунд калды, 3 секундтан кийин жаңы свеча ачылат. Мынакей жаңы свеча ачылды. Көрдүңүздөрбү? Ушинтип сиздер анализ кылышыңыздар керек болот, да. Если мисалы 1 мүнөттүк таймфреймге койгондо график мынакей бизде мурдакы минимумга келип кайтыптыр, да. Если 5-секундныйга койсок, 5-секундныйга койсок, мынакей наглядно көрүп алсак болот, да. Жакындатып көрсөттү, мынакей. Бул жер болчу и как раз ушул жерге азыр 5-секундныйда көрсөтүп атат. Именно ушул уровеньге келип график токтоп калганын көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бул жакта мен 1 мүнөткө 2 опцион покупкага ачамын. А если 15 секунддук таймфреймге кое турсак, да, мынакей бул жакта бизде 15 секундтан кийин ар бир свеча алмашып турат, достор. Вот 15 секундтун 15 секундта кайсыл жака чейин көтөрүлүп, кайсыл жака чейин түшкөнүн көрсөтүп болот, да. Жашыл линия болсо, значит, мынакей кызыл токтогон, обновление болгон жерден үстүдө жабылса, ошондо жашыл болуп чыгат, достор. Вот. И также мынакей 1 мүнөттүк таймфрейм, да, мынакей 1 мүнөттүк таймфреймде бизде ар бир минут сайын бизде биякта свеча алмашат, да. Вот. Азыр мынакей 6 секунд калды, 6-4-3 секундтан кийин биякта жаңы свеча болот азыр. Мынакей. Всё, жаңы свеча чыкты, көрдүңүздөрбү? Ушул жерде жабылды. Ушул жерде жабылса, значит, ушул жерден баштап график жыла баштайт, да. Вот. И биз бул жакта негизинде 1 мүнөттөн ачып атканда биз максимум 1 эле мүнөткө чейин таймфреймди анализировать этишибиз керек болот, достор. Так, сделкабыз минуска жабылды. Давайте биз дагы бир жолу бул жактан биз покупкага ачабыз, да. Давайте 1 мүнөткө дагы 4-5 сделка ачамын, достор, покупкага. И бул жакта таймфрейм жана диаграмма, свечалар көп, да. Мынакей сызык кылып алсаңыздар болот, мисалы, мынакей, да. Вот, линейный кылып, моундай линейный болуп чыгат график. Же болбосо бул жакта мынакей бары деген бар. Бара. То есть баралар мынакей даже көрсөтүп турат кайсыл жерден үзүлгөнүн и кайсыл жерден чогулуп кеткенин, да, мынакей. Көрдүңүздөрбү? Вот. И также свечной, да, мынакей Хайкинаши деген дагы бар, мисалы. Мынакей Хайкинаши вообще башкача болуп чыгат. Хайкинаши мындай тартып чыгат, тартат, да, бул получается свечаны, да, мынакей тартып атат үстүгө. Үстүгө көтөрүлсө свеча көтөрүлөт, да, мынакей. Көрдүңүздөрбү? Но самый лучший негизи анализ кылганга бул свечной, да. Свечной анализ деп коет. Свечной анализ более продвинутый и көп индикаторлор ушу свечной менен анализ кылышкандар көп, да. Вот ошондуктан свечной эң жакшы таймфрейм, да. Таймфрейм эмес, мореки диаграммалык түрлөрү, да. Вот самый лучший, да. Так, отлично. Бул сделкабызды плюска чаптык. Эми дагы бир жолу бул жерде 1 мүнөткө мен покупкага ачамын, достор, 2 сделка менен. Анткени бул жерде бизде мынакей 1 мүнөттүк таймфреймде бизде бул жакта индикаторубуз бизде мореки уровень поддержкиден, да, перепроданностьтан бизде көп жолу кайтыптыр, да, мынакей. Азыр дагы бир жолу график уровень перепроданностьтан биздин графигибиз кайра көтөрүлө баштады, достор. Азыр биз бул жакта мынакей 5-секундныйда карап көрсөк, бул жерде бизде уровень бар болчу эле, да, мынакей. Анализ кылабыз, мынакей. Бизде бул жерде уровень бар болчу, мынакей бул жака келип туруп, кайра график көтөрүлүп, кайра ушул жерге түшүп туруп, график дальше
токтоп калган да, именно ушул уровеньде да, мурдакы токтогон жерде. И ушул жерде туруп график кайра небольшой снижение кылды да, как бы бул жерде көп трейдерлер бул жерде пробитие болду и көбү продажа качты да, на пробой качты, но график кайра бул жерде резко подъем болуп көтөрүлүп кетти да. Бул жерден биз азыр мынакей экинчи сделкабызды дагы плюска жаптык достор да, бирок бирөө возврат болуп калды. Мына кайра эле ушул эле уровенибизге келип калды. Мынакей көрдүңүздөрбү, астыдан чыкты дагы, кайра кирди, үстүрөктөн жабылды и график кайра эле ушул уровеньге токтоп калды. Дальше каяка кетиши мүмкүн бул жерде график? Непонятно, да, непонятно, бир аз күтүшүбүз керек болот бул жерде. Если графигибиз азыр кайрадан астыга кете турган болсо, анда астыраак уровеньден покупкага кача берсек болот достор. Анткени бул жакта бизде мынакей как бы үстүдөн келип атат, пробой кылып именно ушул линиябызды да. Давайте ушул жерден азыр мен покупкага качайын. 2 сделка 1 мүнөттөн покупкага. Эмнеге бул жерде мен покупка ачып атам? Анткени бул жерде уровень ролду ойноп атат да. Мынакей бул уровенибиз мурда бул жакта бул жерде мурда келген. Бул жака келип кайра көтөрүлүп анан кайра келди бул жерге. Бул жакта пробой болбой туруштук берди дагы, анан небольшой резкий пробой болду и график кайра покупательдер түрттү үстүгө. То есть бааны түшүрбөй атат именно ушул уровеньден. Кайра астыдан үстүгө келип бул жерде бизде ретест болуп атат. То есть мынакей кайра ушул жака келди и бул жерден график кайра түртүнүп үстүгө кетиш керек да. То есть пробой болду, бул кайра астыдан уже кирип үстүнкү бул уровень сопротивлениябызды, зеркальныйыбызды, точнее поддержкабызды сопротивление эмес, а поддержкага айлантырып дальше үстүгө кетейин деп атат да. Вот ошондуктан мен дагы бир жолу бул жакта покупкага качып атамын достор. Мынакей көрүп аткандай деле стратегия как саатта иштеп атат да. Мынакей 1-0. Все, сделкабыз, үчүнчү сделкабызды бул жакта плюска жаптык достор. Эми давайте мынакей 15 секунддук таймфреймди алыстатабыз бир аз, и алыстатканда бул жакта уровеньдер көрүнөт да. 5 секунддуйда анча көрүнбөйт, но биз 15-30 секунддук таймфреймде кайсыл жерде токтогондорду биз байкасак болот да, наглядно да. Мынакей үстүрөөк уровеньде дагы бар экен, мынакей именно ушул жерге келди. Давайте ушул жерден 1 мүнөткө мен сатамын достор. 2 сделка сатамын, анткени мынакей бул жерде бизде графигибиз бул жака чейин өсүптүр да. Мурда бул жака келгенден кийин биринчи контакт болуптур эле астыңкы линиябызга, биринчи жолу келип, экинчи жолу бул жака келди да, үстүнкү уровенибизге. Бул жактан үстүгө көтөрүлдү. Эми бул жактан астыга түштү, астыңкы уровень поддержкабызга. Значит, бул жерде тоже продавец бар экен могул линияда. Ошондуктан биринчи уровенибиз реакция берди и көрдүңүздөрбү, график именно ушул линиябыздан, сопротивлениябыздан кайтты график. И бул сделкабызга дагы 25 секунд. В общем, негизи мен баардык видеолордо айтамын, график өзү уровеньден уровеньге жылат деп да. Мынакей мындай болуп жылды да график. Бул жакта пробой болду. То есть бул жакта туруштук бергендигин билдирди дагы, пробой болду, заблуждение кылды баардык трейдерлерди бул жакта, то что бул жерде пробой болуп кетиши мүмкүн депчи, пробой астыга кетип калышы мүмкүн да. Но график астыдан пробой кылып кайра бул уровенибизди кайрадан экинчи жолу тешип атат, то есть астыңкы уровеньден келип да. Далее бул жактан график түртүнүп кетти именно ушул уровень поддержкабыздан кийинки экинчи уровень сопротивлениябызга достор. И бул жактан мен сделкамды продажага ачтым. Көрдүңүздөрбү? И давайте мынакей дагы бир жолу анализ кылайлы. Экинчи уровеньде каякта экен? 1 мүнөттүк 30 секунддук таймфреймди байкайлы эми. 30 секунддук таймфреймде үстүрөктө дагы уровень бар экен. Давайте бул жерде мен покупкага ача берем пробойго. Так, 2 сделка. Давайте могундайдан дагы бирөөнү коеюн. Могул жерде бар экен уровень. Мынакей. Ушул жерде бизде тоже продавец бар экен да. Мынакей үстүрөк уровеньде. Бул жакта тоже сатуучулар бар экен. И бул уровеньден бизде ретест болду. Ретест болгондон кийин бул жерде график кайра дагы үстүнкү 3-үчү уровеньге чейин көтөрүлүшү мүмкүн да. Да, возможно көтөрүлбөй калышы мүмкүн. Возможно бул жактан эми морик уровеньге чейин түшүп кетет, могу астыңкы уровеньге, биринчи уровеньге. Мына көрүп атасыздарбы, стремительно түшүп атат. Мынакей ложный пробой болду. Да, все же бул жакта биздин графигибиз астыңкы линиябызга чейин түшөт экен, биринчи уровень сопротивление поддержкабызга да. Так, бул жактан мен уже сделкамды покупка эмес, а продажага ачамын достор. 5 сделка. 5 сделка менен сатамын бул жакта. Давайте эми 5 секундный таймфреймге коелу. Мынакей 5 секундный таймфреймде бизде бул жерде кандай двойной вершина болуптур да. Мынакей биринчи жолу келди бул уровень сопротивлениябызга, бул жакта отскок болду. Мынакей далее экинчи жолу келди, небольшой подъем болду, но график кайра резко түшүп кетти да. Резко түшүп кеткенде, значит бул жакта эмнени билдирип атат? График күчтүү экендигин, бул жакта сопротивление күчтүү экенин билдирип, график резкий сниженияга кетти. Каяка түшөт? Кийинки уровеньге чейин. Бул жакта покупательдер бар эле. Бул жакта график түрткүн, дагы бир жолу бул жакта график түшүп атат. Азыр бул жактан возможно резкий подъем болуп кетиши мүмкүн кайра. Так, азыр күтөлү 15 секунд. Надеюсь, резко көтөрүлүп кетпейт. Андай да болушу мүмкүн. Резко көтөрүлүп кетип, биздин сделкабызды минуска жаап салышы мүмкүн да. Так, 3, 2, 1,
0 есть плюс болду достор. И азыр болсо астыңкы уровень поддержкада жүргөндүктөн биз дагы бир жолу покупкага ача беребиз 1 минутка. Анткени бул жерде мурда ушул жакта көп жолу график көтөрүлүп кеткен да. Именно ушул уровень поддержкабыздан. Ошондуктан покупкага ача берели азыр. Давайте мен көбүрөөк сделка ачайын. Давайте 6 сделка ачайынчы. Анткени мындай жакшы ситуацияларды түшүндүрүп атканда жакшы моменттерде сделкаларды көптөн ачып алайын. Анткени балансымды мен хотя бы бир 5% көтөрүшүм керекмин да. 300-400 долларга чейин да. Вот. Көп торговля кылганда мен өзүмдүн лимитим бар. Өздөрү билесиздер, да. Лимиттер бар, и ошондуктан в начале көбүрөөк суммадан ачып, көбүрөөк прибыль кылып алыш керек да. Так. Көрүп атканда деле мынакей туруштук берип атат. Именно ушул уровень, биринчи уровень поддержкабыз. И айтып атканда деле мынакей график көтөрүлө баштады. Үстүңкү сопротивлениябызга чейин. Так. 3, 2, биринчи плюс, экинчи плюс, и дагы 4 сделка дагы бар. И бул сделкаларыбыз дагы плюска жабылды. И эми биз бул жерден азыр дагы бир жолу покупкага ачсак болот да. Дагы бир жолу покупкага ачсак болот. Давайте ушундай кылайлы. 2 сделка менен сатып ала беремин. Эми болсо, возможно, азыр мореки үстүңкү ортоңку уровень сопротивление пробой болот и 3-чү уровеньге чейин көтөрүлөт. 3-чү уровень айтканда деле бул жакта болуп калат мынакей. Үстүңкү уровень самый биринчи. Ушул жака чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Вот, давайте байкайлы кандай жабылат экендигин. То есть анализ ушундай болот достор. Анализ наглядно көрдүңөр, түшүндүңөр деп ойлоймун. Если түшүнбөй атсаңар достор, видеону башынан койгула и аягына чейин дагы бир жолу көрүп түшүнгүлө достор. То есть бир эле көрүп коюп эле анан түшүнбөй каласыңар достор. По-любому түшүнбөйсүңөр, потому что сиз новичок болсоңор, бул нерсени айлап, 2 айлап торговля кылып түшүнүш керек да. Пробовать этип, уровеньдерди коюп. Так, отлично. Бул сделкабыз дагы плюска жабылды достор. Балансыбызды итого 6454 долларга көтөрдүк достор. Болгону там приблизительно бир 15 мүнөттө эле торговля кылдым. 15 мүнөттүн ичинде. Бүгүн бизде четверг, и четверг күнү утренний торговля ушундай болду достор. Плюска чыктым. Эми сиздер менен экинчи сессияда жолугушамын. Күндүзү саат 3-тө болот биринчи сессия. Анан кийин кечки саат 9-да дагы экинчи сессия болот достор. Ошол сессияларга кошулуп ушундай торговля кылып плюска чыксаңыздар болот достор. Обучение алгыңыздар келсе достор, телеграм каналга катталыңыздар и мага жазыңыздар. По поводу стримов, стрим каждый день кылганга аракеттенип атам достор. Ошондуктан ушул телеграм каналда көрсөңүздөр болот. Начало стрим качан башталат и кошулган ссылканы дагы жөнөтөм ушул жака. Все, сиздер менен мен Нурсултан, кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.